Кыргыздардын улуттук тамак ашы. Ар бир элдин ата бабасынан бери жасап жеп жүргөн улуттук тамак ашы бар. Эзелтеден бери кыргыз эли дагы өзүнүн тамак аш өнөрүн өз алдынча өнүктүрүп келген. Кыргыз эли көбүнчө эт жана сүт азыктары менен тамактанган. Бүткүл улуттук шан шөкөттөр, түркүн конок күтүүлөр этсиз, айран кымызсыз өткөн эмес. Сакталган чучук, катылган сүйүр, куурдак, курут, сүзмө, гүлазык, ташкордо сыяктуу тамактар колдонулган. Улуттук сый тамактын эң аз эми 5 бармак болуп эсептелет. Ал майда тууралган этке кесме, пияз, шорпо, ар кандай татымдар кошулуп даярдалат. 5 бармак кыргыз эли үчүн бул жөн гана тамак эмес, өз бөтөнчөлүктөрүнө жана эрежелерине ээ бүтүндөй бир салтанаттуу азем. Бышырылган эт чоң табакка салынып келип тартылат. Андан кийин майда тууралган эт менен кесме, пияз салынган чык кошулуп берилет. 5 бармакты атына жараша кол менен жейт. Быжы бул койдун боорун эзип, ага майда тууралган пияз, бышырылган күрүч кошуп, таза жуулган мөөнгө салып бышырылган чүйгүн тамакты быжы деп атайбыз. Олобо же жөн сөз менен айтканда сүттүү өпкө. Сүт, татымал, туз жана май аралашмасын 2-3 күн мурун кустуруп тазалаган өпкөгө куюп бышырылган бул тамакты даамдуулугу менен айырмаланат.